Биз ушул эрте менен эрте туруп малыбызды карап баштайбыз. Күндөлүк кылган жумушубуз. Азыр ушул биздин короз сарайыбыз ушул жер. Кечиндеси мына өзүңөр көрүп турасыңар. Малдардын акырларга чөптөр даярдап коебуз. Өзүбүз даярдаган тоюттар, өзүбүз камдап койгон. Ошол бул жер уйлардын канасы. Уйларды эрте менен туруп, эрте менен канча эрте чыгарса уйларга дагы жакшы. Монтип уйларды чыгарып тоютка чыгарабыз. Ыш. Ушул эрте менен тоютка чыгарабыз бардыгына. Бир күндө 2 жолдан тоют беребиз. Жалпы мындай чоң уйларга суткасына 10 килограммга чейин кесек тоют жейт. Жем дагы беребиз. Жемге өзүбүздүн кичи тегирменибиз бар. Ошол тегирменге тартып беребиз. Арпаны бизде негизинен арпа өстүрөбүз. Арпаны жайында камдап алабыз. 3 тонна, 4 тоннага чейин камдап алабыз. Кесек тоютту болсо чөптө 10 машина жыябыз. Ар бир машинасы 3 тоннадан чыкса керек. Бул жерде уйлардын торпокторуну өзүнчө кармайбыз. Жайлары жылуу. Ошо эрте менен эрте буларды тагын чөпкө бирге чыгарабыз. Искендер Пазылов 20 жылдан ашуун убакыттан бери мал чарбачылыгы менен алектенет. Бул кызыгуу ага атасынан мураска калган. Азыркы учурда анын короосунда 25 боодо мал жана 50гө жакын майда жандыктар бар. Породалары негизинен жергиликтүү эле породалар, мына уйлар. Наркысы болсо чүйдөн торпок алып келген элек. Ошонун торпоктору наркысы. Бул жерде короз сарай тар болгондуктан шартка байланыштуу башка койчуларга талаада бактырабыз, кашарларда. Баягы Сармогол деген жерде бактырабыз. Анан майда жандыкты эле төл мезгилде алып келебиз. Ушул жерде бир ай карап, төлүн алып өзүбүз, жардамчыларыбыз бар. Анан кайтара жеткизип беребиз. Пазыловдун үй бүлөсүнүн негизги киреше булагы мал чарбачылык. Кара мал 1350 баш, кой эчки 7000, жылкы 210 баш, ит мышык 97 баш. Күнүгө ушинтип сууктай кыдырат экенсиз Менин телефон номерим бар бардыгында. Чалышат. Мен кайсыл убак болбосун келип кара жардам берем. Насирдин Жээнбаев чак айылынын ветеринары. Күнүгө жок дегенде айылдаштарынан 3-4 жолу чакыруу болот. Искендер. Салам алейкум. Кандай келдиңизби? Кандайсың? Жакшы өзүңүз. Жакшысың, сен жакшысың. Жакшы. Не болду? Уйларды бир катар көрүп берсеңиз. Наркуй ошо багып аттык элек. Ошону бир катар көрсөңүз өзүңүз. Быйыл туба да. Көрө берейинби? Опа. Номерди көрсөт. 3480. Мана эми келипсиз жанагы паразиттардык ылаңдарга бир катар дары бересизби, уколдойсузбу? Карап өзүңүз текшерүүдөн өткөрүп бериңиз. Азыр эми кандай? Апет жакшыбы? Апети жакшы эле. Бирок алдын алып, ошо ылаңга каршы дары берип койсок жакшы болот да, туурабы? Мейли азыр от салып коюпсуң. Эрте менен ачкарын. Азыр таблеткаларды берем. Ошол таблеткаларды ачкарын бир 100 грамм жемге кошуп бересиң. Жем менен, Ооба. Андан кийин 2 саат байлап коесуң. Андан кийин чөп саласың. Сууну 10 сааттан кийин бересиң. 10 сааттан. Ооба.
Эртең значит суу ичпейт экен. Суу ичпейт ооба. Дагы кандай? Кой эчкилерин Кой эчкилерди дагы ошол мите курттарга аларды эмдеш керек э? эмдөө жүргүзүш керек ооба. Анан жанагы топурактордун дагы немеси бар ошол. Аларды Аларды эмдеш эле керек. ошол. Мейли бардыгын жалпы эмдеп берейин. Эл аралык уюмдардын өткөн жылы жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык Чоң Алай жана Алай районунда мал чарбачылык үй бүлө багынын негизги булагы болгонуна карабай көпчүлүк фермерлер мал жандыктарын туура багуунун жолдорун билишпейт экен. Ошол себептен адистер фермерлерге салттуу мал чарбачылыгын жүргүзүү жана малдын тукумун асылдандыруу жолдору жөнүндө кеңири маалымат беришти. Сырткы температура кандай, ички температура кандай, ушул короодо курганда фермерлер кандай кемчиликтер кетирип атат, тойтtu камдаганда кандай кемчиликтерди кетирип атат. Ушул максатта изилдеп, ушул изилдөөнүн жыйынтыгында фермерлерге биз өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Кандай тоyттандырыш керек экен, ушул зоогигиеналык талаптар кандай болуш керек экен, ушул максатта ушу тегерек столду уюштуруп жерлерде фермерлерге жайылтып атабыз. Чоң Алай аймагы тоолуу болгондуктан кыш мезгили өтө татаал жана суук келет. Андыктан мал жандыктары үчүн эң негизгиси мал сарай жылуу болуусу зарыл. Бардыгында мына ушул неменин проекттин алкагында иштеринде бул жерде градусник бар, мына ичинде градусник бар. Ушунун негизинде бардыгы каралат. Мына градусник азыр 6-7 градусту көргөзүп турат ичи. Жылуу Жылуу 7 градус жылуу. Кыштын күнү деле азыр мал жок, 7 градус болуп атат. Мал өзүнүн ысыгы менен 10, 11, 12 болот. Өтө суук болсо 8ге түшүп калат. Анан сиздер жана канча градус болуш керек деп айтып жаттыңыздар эле, талкууга жооп берели. Мал сарайдын эмеси азыр күндүзгүсү ошол, мал киргенден кийин бул Көбөйөт. өзү 10-12 градустан Төмөн болбош керек. Төмөн болбош керек. Эң мал турган сарайдын ичи 10-12 градус жылуулук болуш керек. Анан Полдор мына атайын пышык кирпич менен эме кынап чыгыптыр. Бул уклону менен буяга жанагы отходдору. эмеси чыгып кетет. Жаткан жери курук болот да бул жерде. Анан негизинен жакшы өзүбүз билбеген нерселерди алдык. Бул проекттин немесинде биз чөп Мисалы сизге пайдасы тийди, эмнелерди үйрөндүңүз? пайдасы тийген жагы чөпкө эле көбүнчө маневрчилик биз толуктар чөптү тоyttу көп топтоп анан азыр жемге дагы өттүк, жемди бере баштадык. Ушул азыр жылдага караганда уйларыбыздын көркү жакшы. Мал айрыкча кыш мезгилинде жаткан жери ошол зоо эрежелерге ылайыктуу жарык, анан жанагы сарайдын параметрлери туура келиш керек. Маселен 10 метр квадрат боло турган болсо, ушунун 1 метр квадраты 10 метр квадрат метр жерге 1 метр квадраттык айнек коюлуш керек. Искендер Пазылов мал жандыктарына өзгөчө кам көрүү керектиги туурасында маалыматы жок экенин жашырган жок. Ал мал чарбачылыгын жүргүзүүдө кетирген кемчиликтерин билип алганын айтат. Биз эми короодун астын полдошубуз керек экен, жылуулаш үчүн. Жарык жетиштүү деңгээлде болуш керек экен. Тоyтту өз убагында жетиштүү деңгээлде салмагына жараша беришибиз керек экен. Эми каарманыбыз биринчи кезекте сарайын жаңылап, адистер айткан талапка жооп бере турган кылып салууну ойлоп жатат. Мындан сырткары малдардын санын азайтып, анын сапатына өзгөчө көңүл бурууну пландоодо.